Күндүн өзөктүү окуялары жаңылыктардын кечки топтомунда студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ошто 15 жашар кыз 1 ай сексуалдык кулчулукта кармалган. Бишкекте 2 миллиард сомдук стратегиялык объект, ал эми Жайыл районунда 134 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы кадамы. Ушул жерде дагы жанагы Кудайкулов баш болгон саясий топ сунуш киргизди. Жок, бул Кара-Кыргыз автономиялуу областтын ошол эле эмне баягы 20-жыл түзүлгөн Кыргыз АССРнын курамына киргизиш керектиги. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерин Ош шаарында зомбулукка кабылган 15 жашар кыздын укугун коргоп, убакытты созбой чара көрүүгө чакырды. Жаманбаевага 1 айдан бери сексуалдык кулчулукта кармалып келген 15 жашар кыздын өкүлү кайрылган. Жабырлануучунун жактоочусу Жахангер Сайфуллаевдин айтымында аны ар кандай шылтоо менен ур токмокко алып, эркектердин көзүнчө видеого тартып, кашын кырып башка бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз деп коркутуп келишкен. Жосунсуз аракеттерин видеого тартып интернетке чыгарышкан. Алар жаш кызды 1 ай бою ар кандай аракеттерге интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү кардарларынан акча алып турушкан. Акыйкатчы укук коргоо органдарынан адам сатуунун курмандыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тез арада бардык чараларды көрүүнү талап кылат деп айтылат маалыматта. Акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлү жабырлануучуга зарыл болгон укуктук жардам көрсөтүүдө. Кызга узак мөөнөттүү реабилитация талап кылынат. Жабырлануучу аны сабап коркуткандардын баары эркиндикте жүргөндүктөн өмүрү коркунучта экенин билдирген. Чүй облусунун Жайыл районунда 134 миллион 73 миң 600 сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын башкы прокуратура билдирди. Буга чейин көзөмөл органы текшерүү жүргүзүп 375 гектар жер жеке жактарга мыйзамсыз өтүп кеткени анықталған. Жер тилке Дан мамлекеттик ишканасына таандык болчу. 2005 жылы алгач жергиликтүү бийликке өтүп, андан кийин жеке тараптарга берилип кеткен. Акт түзүлүп, андан соң жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылган дешти башкы прокуратурадан. Бишкекте аянты 17,7 гектарды түзгөн 2 миллиард сомдук стратегиялык объект мамлекетке кайтарылганын УКМК билдирди. Маалыматта менчикке мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында завод жана ага жанаша жайгашкан стратегиялык маанидеги объектилерди белгиленген тартипте бузуу менен жеке менчикке чыгаруу фактысы аныкталганы айтылат. Козголгон кылмыш ишин алкагында аталган стратегиялык объект жана ага жанаша жайгашкан жер тилкелери 2004 жылы Кум шагыл ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз берилгени такталды. Комплекс шагыл майдаланган таш, карьерин, ошондой эле чийки заттан жасалган жогорку сапаттагы курулуш материалдарды чыгарган заводду камтыйт. 20 жыл ичинде бул стратегиялык объект жеке жактарга улуттуу кириш алып келсе, мамлекет дээрлик эч нерсе алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Жыйынтыгында Бишкек шаардык сотунун чечими менен бүтүндөй өнөр жай комплекси жана ага чектеш аймактар мамлекеттин менчигине кайтарылды. Мындан тышкары козголгон кылмыш ишин алкагында негизги фигурантка эл аралык издөө жарыяланган. Мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүүнүн башка фактыларын аныктоо боюнча тиешелүү иштер улантылып жатканы кошумчаланды. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы кадамы. Өлкөдө быйыл бул тарыхый окуянын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Анын алкагында өлкө аймагында 100 ишкананын ачылуусу күтүлүүдө. Кыргыз тарыхындагы урунтуу учурга алдыда кененирээк токтолобуз. 1920 жылдары Орта Азияда азыркы Өзбекстан, Казакстан жана Түркмен союздук республикалары түптөлө баштап, кыргыздардын казак менен өзбек элине сиңип кетүү коркунучу жаралганын тарыхчылар баяндайт.
Ошол учурда Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов баштаган Кыргыздын чыгаан инсандары биргелешип улуттук автономияны түптөөгө умтулушкан. Ошол мезгилдеги бир жетекчилер автономиялуу облустун түзүлүшүнө карамандай каршы чыгып, кыргыз калкын Казак АССРине кошуу керек деген сунуштарды да беришет. Кыргыздар бул нерсени жакшы түшүнүп атат. Эгерде Кара Кыргыз автономиялуу областы жана Кыргыз кашай ичинде Казак АССРинин курамына кирип кала турган болсо, Казак АССРи бул Кара Кыргыз автономиялуу областынын андан аркы кийинки мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнө эч кандай кызыктар эмес жана өнүгүшүн каалабайт деп ачык эле айтып атышат. Экинчи, эгерде болуптур жок, биз жаңыдан түзүлгөн Өзбек ССРинин курамына кирели дей турган болсок, анда дагы бул жерде дагы Өзбек ССРи эч качан Кара Кыргыз автономиялуу областынын андан аркы мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсүнө кызыктар эмес экендиги ачык көрүнүп турат. Ал эмнеден? Ал экономикалык, негизги себеп экономикалык себептерден. Ошол эле саясий себептер бар. Мына бүгүнкү күндө мынакей биздин ата-бабалар ошол мезгилдеги биздин ата-бабалардын саясий эркин менен кабыл алынган чечимдин натыйжасында мына мамлекет болуп отурабыз. Кара Кыргыз автономиялык облустун түзүлүшү менен кыргыз калкы биринчи жолу өз алдынча мамлекет түптөөгө жолдомо алган. Кыргыз автономиялык облусунун өзүнө таандык аймагы белгиленип, түпкүлүктүү калк жашаган аймакта саясий жана маданий өнүгүүгө шарт түзүлгөн. Анын алкагында кыргыз калкы укуктук жана саясий жактан өз алдынча мамлекет куруу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Натыйжада 1924-жылы 27 октябрда Кара Кыргыз автономиясы Россиянын курамына кошулуп, кыргыздар көз карандысыздыгын сактап, эгемен Кыргызстандын өбүлгөсүн түптөгөн. Анан 1924-жылы Орто Азиянын улуттук мамлекеттик жиктешүү чечимине ылайык анан дагы эле ошол биздин жанагы мамлекеттүүлүктү көзсөгөн биздин ошол аталарыбыздын ушул мамлекетчил, мамлекетке жан күйгүзгөн ошол инсандарыбыздын иш аракетинин натыйжасында анан 1924-жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономиялуу областы РСФСРдин курамында түзүлдү. Ушул жерде дагы жанагы Кудайкулов баш болгон саясий топ сунуш киргизди. Жок, бул Кара Кыргыз автономиялуу областтын ошол эле эмне баягы 20-жылы түзүлгөн Кыргыз АССРинин курамына киргизиш керек дегенде. Дагы деле кара. Анан биздин ата-бабалар карамандай каршы чыкты. Жок, биз Өзбек ССРинин да курамына кирбейбиз. Биз ошол Кыргыз ССРинин да курамына кирбейбиз. Биз түздөн түз РСФСРдин курамына киребиз деп. Биздин чыгармачыл топ Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн канча жылдыгы белгиленет деген суроо менен шаар тургундарына суроо салдык. Тарыхтан бир аз жок элем мен чындыгында. 100 жыл болду. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө канча жыл болду? 100 жыл. Бир-эки суроо болсун. Быйыл Кара Кыргыз автономиялык облустун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Быйылбы? Билбейт экенбиз. 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө дал ушул Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өлкөдө 100 ишкананын ачылуусу күтүлүүдө. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ошто 49-чу автобус каттап баштады. Аталган каттам номер 149-чу маршруттук каттамдын ордуна алмаштырылып, кыймыл багыты өзгөрүлгөн жок. Автобустар Кыргыз чек айылынан Ош шаарындагы түштүк чыгыш кечи районуна чейин жүрөт. Ушуну менен Ош шаарына алынып келинген 100 жаңы автобус толук каттамга коюлду. Эми аларды электрондук төлөмгө өткөрүү пландаштырылууда. Ошто 49-чу автобус каттамга чыкты. Жаңы автобустун айдоочусу Арстанбек Төрөкуловдун жумушу таңзардан жүргүнчүлөрдү ташуу менен башталды. Жүргүнчүлөрдү коопсуз жеткирүү милдетин алган айдоочу 2 айлык сыноо мөөнөтүнөн өткөн соң гана каттамга чыккандыгын айтат. 2 айда көрүп, автобустардын нарак-бирагын көрүп, үйрөнүп, буга чейин стажыбыз бар эле, иштеп жүргөнбүз. Автобуста, троллейбуста иштедик. Бүгүн 14 машина чыктык. Биринчи күн Курман-Жылдатка, Юго-Восток каттамына. Эми Кудай кааласа, ушу элди тейлөө максатында чыкканбыз. Элди маданиятты тейлөө биздин максатыбыз. Ушу элдин муктаждыгын орундатуу. Ошо менен чыктык. Кудай кааласа, мына бүгүн биринчи күнүбүз.
49 автобус Кыргыз Чек айылынан баштап түштүк чыгыш кичи районуна чейинки аралыкты тейлейт. Каттамдын аралыгы 7-10 мүнөттөн коюлат. Аталган каттам номер 149 маршруттук каттамдын ордуна алмаштырылган. Каттамдын кыймыл багыты өзгөрүлгөн эмес. Жаңы автобустук каттам 19 коомдук транспорттун аялдамасын камтыйт. Бул Элдикбей деген биз компания менен келишим түзгөнбүз. Алар ушул утуп алган. Бүгүнкү күндө бардык ошо кассалык аппараттарды алып келинди биздин ишканада. Ошол жакынкы күндөрү уже бардык автобус, троллейбустарга коюлуп баштайт буюрса. Баалар боюнча азырынча толук чечиле элек. Анткени аталган каттамда муктаждык күч болуп турган. Мындан улам жаңы автобустар жүргүнчүлөрдүн копулуна толууда. Шамалдаткычы жана атайын аппаратты кубаттоочу түйүнү дагы болгондуктан жүргүнчүлөргө бир топ ыңгайлуу дешет. Иштери аябай биринчи көргөндө эле аябай жарык, таза экен. Ушуларга да рахмат. Аябай ыраазы болуп атабыз. Биз көптөн бери күткөн эмебиз ишке ашты депчи. Мына элдер үчүн аябай жакшы, ыңгайлуу. Ичинде вентилятор бар, условиясы бар, аябай жакшы экен. Бизге жакты. 15 сом болчу. Бул шаардан, Мады жактан кымбатыраак 20 сом, 25 сом болчу. Азыр бул аябай ыңгайлуу баа болду. Буга чейин деле жакшы элем, просто бирок автобус менен маршруттун айырмасы бар да. Жакшы. Ушуну менен Ош шаарына алынып келинген 100 жаңы автобус толук каттамга коюлду. Анда жол акы 10 сом деп белгиленген. Эми жакын аралыкта автобустардын баары электрондук төлөмгө өткөзүлөт. Учурда Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесине кассалык аппараттар алынып келинген. Бул жакта жүргүнчүлөрдүн саны аябай көп чындыгында. Айрыкча мына окуучулар менен студенттерге аябай кыйын болуп келген, пересадка болуп келген. Бул жагы ошо эки чоң трассага чыгып гана пересадка менен шаарга барып, университет мектептерге барып окуп келишти. Бүгүнкү күндө ошол элдин талабын бир аз болсо да жойдук деп эсептейбиз. Азыр бүгүнкү күндө биз биринчи күнү 14 бирдик чыгардык, 14 автобусту. Андан кийин дагы көрөбүз, муктаждыкка жараша эртең 1-сентябрдан бардык жогорку окуу жайлар, мектептер ачылганда дагы муктаждыкка карап көбөйтөбүз. Эске салсак, Ош шаарына 100 жаңы автобус алынып келинген. Буга чейин 25-7-43 номерлүү автобустар ишке киргизилген. Алардын баары шаардагы муктаждык жаралган каттамдарга гана коюлган. Автобуста 25 орундук бар, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Алмагүл Эркебай кызы, Белеки Мусаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Оштогу жаңы муниципалдык базарды куруу иштери 2 нөмөттө жүрүүдө. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык учурда базардын жалпы конструкциялык каркастарын ширетүү жана орнотуу, коммуналдык тутумдарын кошуу, кире беришиндеги фасадты куруу боюнча ар тараптуу иштер аткарылууда. Ошондой эле 4 тараптан базарга кирүүчү жаңы кошумча жолдорду ачуу иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Алса курулуп жаткан муниципалдык базардан Курманжан Датка көчөсүнө кошулган Шамшат көчөсүнө чейинки аралыктагы жолду кеңейтүү жана асфальттоо боюнча жумуштар жасалууда. Мындан сырткары Барсбек Каган айланма жолун кеңейтүү да каралып, иш жүрүп жатат. Өлкөдө 310 000 тонна картошка казылды. Орто эсеп менен алганда бул өткөн жылдын ушул учурунан 22 000 тоннага көп экенин Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги маалымдады. Билдирмеге ылайык, бул жылда картошканын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 170 центнерди түзүп, былтыркка караганда ар бир гектардан 4,2 центнерге көп болууда. Картошка өзгөчө Ысык көл, Чүй облустарында жакшы түшүм берген. Мындагы дыйкандар гектарынан 184 центнерден түшүм алышууда. Мөмө жемиш жашылчаларды жыйноо да кызуу жүрүп жатат. Ушул тапта өлкөдө 538,5 000 тонна жашылча жана 221,2 000 тонна мөмө жемиш жыйналган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21,8 000 тоннага көп. Кылкандуу дан эгиндери буудай, арпа 396,8 000 гектардан жыйналды. Же жалпы аянттын 81,2%-дагы түшүм жыйналып бүттү деп айтылат маалыматта. Министрлик кылкандуу дан эгиндеринин жыйноого 810 комбайн иштетилип жатканын кошумчалады. Кыргызстандын бильярд боюнча курама командасынын мүчөсү Күмүшбек Дүйшөбаев бильярд боюнча дүйнө чемпиону болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиргендей, дүйнө чемпионаты 14-18 август күндөрү Казакстандын Алматы шаарында өттү. Мелдеш ардагерлер арасында өтүп, ага жалпы 9 мамлекеттен келген 134 спортчу катышты.
Эртеңден тарта нөшөрлүү жан-жай түзгүчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. 28-29 август күндөрү нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн бийик тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Министрлик элге кайрылып, тоодо Капчагай суу жээктеринде эс алууну башка күнгө жылдырууну сунуштаган. Эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралса, күнү-түнү иштеген 112 номерине кайрылууга болот. Чалуу акысыз. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларына да күзөтсөңүздөр болот. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн алдыда дүйнө жаңылыктары улантмакчы.